Менин балалыгым Аксы районундагы Чарбак деген айылда өткөн. Мен өзүмдүн балалыгымды азыр элестетсем, көбүнчө бизде мындай айыл жергеси болгондуктан көбүнчө мен китеп менен элестете алам. Мен кичинекей кезинде бактарда, жайлоого чыкканыбызда көбүнчө китептерди окуганга аракет жасайт элем. Анан өзүмдүн апам мугалим болгондуктан дагы аябай мугалимдик кесипти мен өзүм мындай пир тутуп, ушул мугалим болсом экен деп кичинекей кезимден эле кыялданчумун. Элвиза Нарымбаева, кыргыз тили жана адабияты мугалими, Ош шаарындагы номер 2 мектеп гимназиясында директор болуп иштейт. Жашоодогу урааны өткөн күндөн сабак алып, алдыга карай умтулуп жашоо. Мыкты инсандарды тарбиялап, жашоого толуктоо менин педагогикалык милдетим деп билет. Мен биринчи мектепке барганымда биздин биринчи мугалимибиз Кумуру деген эжеке бизге биринчи класста сабак берген. Мен мектепке барганда аябай мугалимдердин шкафта, китеп шкафында турган көрсөтмө куралдарын аябай көп көрөт элем дагы, ошону жасагым келе берчү. Анан өзүмдүн апам математика мугалими болгондуктан үйгө келип айтат элем да, сизде эмнеге анчалык көрсөтмө курал жок депчи. Анан өзүмдүн апам ал башталгыч класстарда көрсөтмө куралдар, түстүү карточкалар, мисалы көбүрөөк балдарды кызыктыруучу көрсөтмө куралдар көп болот. Мен өзүмдө математикага тиешелүү көрсөтмө куралдар бар деп, кийин бизде геометрия өтүлгөнгө чейин ошентип көп айтчумун. Балалыкта эсте калган күндөрүм көбүнчө мен каникул болгондо мектепти аябай сагынчумун. Апамдан сурайт элем, качан мектеп башталат депчи. Анан өз курбуларыман кээ бир курбуларым мектепти сагындыңбы, аябай мен мектепке баргым келди деген сөздөрдү айтсам, анчейин мындай кээ бир классташтарымдан мектепке мындай сагынгандыкты байкабайт элем да. Ошол нерселер эсимде калыптыр. Эгер балалыкка кайра барсам, дагы эле ушул кесипти эле тандамакмын. Бирок мен өзү балалык кезинде аябай котормочу болсом, мугалим, англис тили мугалими болсом деп аябай самап келчүм. Анан англис тилинен дагы көп сөздүктөрдү окуп, ушундай даярданчым. Бирок 7-8 класска барганда биздин кыргыз тили адабияты мугалими Эшпаева Нуржамал деген эжеке сабак берген. Аябай чыгармаларды көркөмдөп, кызыктуу кылып айтып бергенде өзүм кыргыз тили адабиятка ыктап кеткем да, мугалим болом деп. Билимдүүгө дүйнө жарык деп коет. Чыныгы мугалим азыр көп бардык эле кесиптин ээлери заманбап технологияга ыктап калды. Мугалим жаңычыл мугалим болуш керек, заманбап технологияга ыктаган, бир эле учурда методдорду көп ар түрдүү метод менен сабак өткөн, окуучуларды кызыктыра алган, балдардын алдында күндө сыноодо турам мен өзүм деген жоопкерчиликти сезе билген мугалим болуш керек. Келечек муундарга мен кайсы бир кесипти тандасаңар дагы баары бир мугалимден билим аласыңар. Ошондуктан сиздер дайыма китепти көп окугула, китеп менен илимдүү, билимдүү болосуңар. Чынчыл, патриот, мекенге ак кызмат кылган инсан болгула.